Айымдар, мен атым Айнура Сағынбаева, мен врач-дерматолог, косметологмын. Анан бүгін абдан қызықты тема SPF кремдер. Бүгін сілер білбеген, керек болса көп косметологтар білбеген сон нәрселерді айтып берем. SPF дегенде бар осылай оғалыз. SPF бұл не? Бұл күнге қаршы крем дейді. Окей, күнге қаршы крем, бірақ қантип сені қорғойды. Эмне қылады, сен білесің бе? Жоқ, білбеймін. Бүгін кененирээк ачып беребиз. Биринчиден бул теманы түшүнүш үчүн күндүн 3 типтеги нурлары бар экенин билишиңер керек. Мисалы, бул биринчи С нурлары, С, экинчи бул Б, анан үчүнчү бул А нурлары. Эмне менен айырмаланат, билесиңерби? Мисалы, С нурларын биз көрбөйбүз. Алар жердин озон катмарынан өтө албайт. Ал тууралуу сүйлөшпөй эле коелу. Экинчи бул Б нурлары. Биз эмне үчүн SPF сүйкөбүз? Именно ошо Б нурларынан коргонуш үчүн. Б нурлары эмне менен зыян, эмне үчүн кантип таасир этет? Биринчиден эң негизгиси булар теридеги күйүктү пайда кылат. Мисалы, Орус улутундагы адам көлгө келди, көлдүн күнү ачуу экенин билбейт, менин жолдошум айта берет да, гостевой үй бар, көлдөн айта берет. Байкуш оштар келгенде эле кып-кызыл болуп күйүп кетет, өзгөчө Россиядан келгенде кып-кызыл болуп күйүп кетет дейт. А мен айтам дейт, биздин күндүн нуру бөлөкчө, биздин күн ачуу, мынтип чыкпагыла депчи. Анысы карайт, Европа улутундагы адамдар, алар Фицпатрик деген бир акылдуу адам бар болчу да, автор. Алар ошол адамдарды 6 түргө бөлгөн. Биринчи, экинчи түр бул европеоиддер, териси саргыч болгон. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү бул кыргыздар ошолорго кирет да, кытайлар, кара тору болгон орустар. Анан 5-чи, 6-чы булар афроамериканецтер, негроиддер. Демек, SPF деген эмне? Силер күнгө чыкканда ар бир адамдын териси, мисалы, агыш адамдыкы териси 5 минутада 10 минутта деле кып-кызыл болуп, ыйлак чабар пайда болуп, анан кечине температурасы башталат. А кара торулар, мисалы деп атам да, бир 15-20 минутадан кийин жанагы жерлери кызарып, кычышып, температура чыгып баштайт. Демек, SPF бул эмне? SPF жок, 5 минуттан кийин кызарып баштаса, SPF менен SPF-тин белгиси канча болсо, мисалы биздики 30, SPF 30, доктор Сагынбаеваныкы. Буну ошол 5 минутага көбөйтөсүңөр. Түшүнүктүүбү? Мисалы, SPF 10 болсо, силер сары адам болсоңор, мисалы 5 минуттан кийин пайда болсо, бул канча? 500 минуттан кийин кызарып баштайт. Демек, ошончо эсе узарат. Биздики 30 эсе узарат. Доктор Сагынбаева косметикстики SPF 30 да. Демек, силер күнгө кызарбай, ачышпай, кызарбай, ысык чыкпай жүргөнүңөр 30 жолкуга узарат. Эмне үчүн 30? Көбүмүтүп сурайт да, мен SPF 100 колдонушум керек, мен SPF 50 колдонушум керек. Менин мурдагы видеолорумда мен өзүм айткам, SPF 100-тү колдонгула, канчалык SPF көп болсо ошончолук жакшы. Бирок илим бир ордуна токтобойт экен. Az дүйнө жүзүнүн баары натуралдуулук, анысы деле химия көп болуп кетти. Бир 5 жыл мурда смог жок болчу, биз жеген тамактарда уу аз болчу. Азыр ар бирөөндө эле консервант, керек болсо этибиз да уланган. Кийимибиз уланган. Анан адамдар ошол натуралдуулукка качып калды да. Азыраак химия деп качып калды. А крем деле акыркы изилдөөлөр боюнча, акыркы дерматологиялык журналдар боюнча крем териде аябай көп убакыт болот. Бул деген сабын эмес да, жууп салдың, ыргытып салдың. Жок, бул крем, ал кийимдей эле да. Анан тери аркылуу сиңип барып бөйрөккө, боорго, бүт органдардан өтөт. Демек, ал химиялык нагрузкасы азыраак болуш керек. Анан элдер жашыл косметиканы ойлоп табышты. Биздин кремдер, доктор Сагынбаева косметикс, именно жашыл косметикага кирет. Жашыл косметика натуральный десе эле вообще консерванты жок деп ойлобобо, консервант бар. Консерванты жок натуральный косметика Японияда чыгарылган, ал 1 сутка гана турат. Мисалы, $1000 крем аласыңар, ал 1 сутка турат. Өлө баасы кымбат. Жумуртканы чалып койсоңор, бул деле натуральный косметика.
Бирок анын дагы таасир эте турган касиеттери аз. Ал өтө активдүү боло албайт, көпкө сакталбайт, активдүү заттарды кошо албайсыңар. По-любому анча-мынча химия кошулуш керек. Мисалы биз сүт деле ичип атпайлы. Накта сүт айылда, туурабы? Алдың, куйдуң, ичтиң, холодильникке койдуң, 1-2 күндөн кийин ирип кетет. Магазиндеги сүттөр канча убакыт турат? Ошолорду ичип атпайлы. Аларда да консерванттар бар, бүт баары бар. Бирок алар пищевой, кооптуу эмес. Биздин косметикада пищевой консерванттар. Тамакка кошулчу консерванттар биздин косметикада. Демек, биз дагы химия кошо алабыз. Бирок организмге зыяны минималдуу боло тургандай. Ошо эме бар да, стандарт бар зеленый косметика. Ошол жерде SPF 30дан ашпаш керек. Эгерде андан көп болуп кетсе, 35, 40, 50, 100 болуп кетсе, анда териге, организмге, жалпы организмге сиңет да крем теридин организмге. Химиялык нагрузка көп болуп кетет экен. Бул уже кооптуу экен. Демек, азыр биз SPF 30дан ашырбайбыз. Мынтип сурашыңар мүмкүн да, SPF 30-ту колдонсом аз болуп калбайбы депчи. Мындай да кыздар. Эгерде силер үй жумуш болсоңор, SPF 30 мындай. Бул тактан, бүт жерден коргоочу жакшы нерсе. Бирок силер көлгө барып, пляжга барып жатам десеңер, же досторуңар менен тоого чыгам десеңер, же базарга чыгып, болот го кээде базар кыдырабыз. Кечки күндүн нурунда жүрсөңөр, анда жакшы фирмалар бар, SPF 50-нү бир күнгө сүкөп койсоңор болот. Аны дагы терең кийин түшүндүрөм. Эми, мына B нурларын түшүндүк. Бул жерде SPF экен, B нурларынан теринин кызарып, шишип, ачышып, температура чыгып, ыйлакча чыгуудан SPF коргойт экен, күйүктөн. Жана рактан коргойт, рак кожи. А нурларынан эмне коргойт? А нурлары эмне үчүн зыян? А нурлары көрсө терини картайтат экен. Териге бырыш түшүрөт экен, жана аябай коркосуңар билем, териге так түшүрөт экен. Б нурлары эмес, А нурлары так түшүрөт экен. Анткени А нурлары териде организмде кычкылдандыруу стрессин пайда кылат. Ошол кычкылдандыруу стресстен зомби клеткалар пайда болот, нормальный клеткалардын баарын жейт, организмде революция, хаос, башаламандык болот. Организм жакшы иштебей калат, тери жакшы иштебей калат. Ошон үчүн тез картаят. 26 жаштан баштап уже могу жерде бырыш түшө баштайт, бетте тактар, апаларыбыздын бетинде сөзсүз так бар, билесиңерби? Эмне үчүн? Уже организм полностью башкарылбай калган, тери башкарылбай калган. Мионоциттердин так чыгара турган клеткалар, настройкалар баары кеткен, өлгөн. Ошон үчүн так чыгат. Картаят жана так чыгат. Демек, Б нурларынан SPF коргосо, А нурларынан эмне коргойт? Биздин кремде бул бар. Просто биз маркировканы кое элекпиз да, ал специальный эмелерден өчүш керек коюш үчүн. Бирок ал бар. 100% бар, потому что ошону чыгара турган зат бар бизде. PA, PPD. Көрүп каласыңарбы кремди? 3+ту коёт. Бул жерде 2+ коёт, бизде 3+ка барабар экен. PPD деген. Именно картаюудан сактайт, именно беттеги тактан сактайт. Демек, SPF крем деген бул мындай жалпы эле түшүнүү экен. Көрдүңөрбү? SPF крем тактардан сакташ керек, күйүктөн сакташ керек, теринин рагынан сакташ керек, жана теринин тез картаюусунан сакташ керек. Эң жакшы SPF-тер ошентип иштейт. Кызыктуубу? Кызыктуу болсо, суроолорду калтыргыла, лайк баскыла, жана бул видеону сөзсүз сактап калгыла.